Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm Hurmatlı mekendeşlerim, Örüzlar Batkeni'den Kırgızistan eliga kayırlığım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve men lem yahtam bi amril muslimin feleyse minhum. Kim musulmanlardan tüyüşüne köngül burvasa alalardan emes deyip, bizden Kırgızistanlık elder, mekendeşlerimiz bazı köngül burup, Batkenge kanday yardım bersek de, bugün Batkende bolup жатқан kargaşalı okuyaga kavurgabız kayışıp turgan kezde, mına el ökülleri menen kelip biz öz yerinen mektepte жатқан эжелер менен, карындаштар менен, жаш балдар менен жолуктук. Ошондой эле бул жердеги мекендештер менен сураганыбызда бүгүн ошол эвакуация болуп каргашалуу окуя болгон жерден чыккан биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз бүгүнкү күндө эң муктаж болгон нерсе жаш балдарга кийим кечек. Себеп алар кээде кийим кечени алышка да үлгүрбөсөк катып чыгышкан. Ошондой эле алар жаш балдар памперске башка дары-дармекке муктаж. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, mekendeşlerim, ayrıca yaşlar, kebirleriz şu Batkenge kelip, biz kanday yardım bereriz de her birimiz hareket kılıp atamız. Bırak men sizlerden soranarım, bugün bu yerde cevaplı insanlar men jolukanda da uşul mesele oldu. Batkenge bugün jigitlerden başkaları emez. Kırgızda makal var, çimçik soysa da kassap soysun dep, jana kargaşalı okuya bolgon yerde özümüzdün Kudayga şükür askerler, kurallı güçler başkalar жетишерлүү. Бирок муктаж болгон нерсе бүгүн. Ошолорго тамак аш менен айылдарын таштап берген элибизге кийим кече тамак аш муктаж болгондуктан, урматтуу мекендешим, келиңиздер жардам беребиз десек, ар бирибиз Кудай жолунда бүгүн мына Рамазан айында кылынган кайрымдуулук 70 эсе көп соо болот. Ошол элекеде бир гана тамак аш менен, азык түлүк менен чектелип калбастан, билдиңиздер биздин көптөгөн айылдарда үйлөр күйүп кетти. Ошол үйлөрдү келечекте Кудайым буйрса эртенен тынч болгондон кийин кайрадан аны калыптандыруу болот. Балким ошого бир счет ачылса, ар бирибиз курмандык кылып Аллах жолунда ошо бейбечаралардын жардам берсек. Буга жардам берүүдөн мурда ушул пайгамбардын бир хадиси менен эстетким келет. Кимде ким бейбечарага жардам берем деп жүрсө, жетим жесирге жардам берем деп жүрсө, ал түнү менен намаз окуп, күндүз орозо кармаган жана Аллах жолунда жихадта жүргөндөй сооп болот дейт. Албетте бир гана курал жарак башка эмес бүгүнкү күндө. Бүгүн урматтуу мусулман бир турган имандуулардын эң чоң куралы дуа кылалы. Ошо дуа менен биргеликте бүгүн муктаж болгон дары-дармекке жардам берели. Кийим кечеге жардам берели. Ошондой эле ачылган счетторго акча которсо Кудай буйрса жана кырсыкка учураган жерлер калууга келтирүүгө өтө жардам болот. Аман болуңуздар. Рамазан айында кылган кайыр эсериңарды Аллах Таала кабыл кылсын. Мен үмүт кылам, биздин Кыргызстан эли берешет, кол ачык эп, албетте ошо отурган жериңизде бүгүн балким телефонуңуздан да которуп койсоңуз болот. Дуаңызды кылыңыз. Бул жерге кээде келип жардам берем деп балки биз бүгүнкү ошо куралдуу күчтөргө же башка адистерге жолто болуп калуубуз да мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мекендешим, келиңиздер акча менен жана кийим кече менен ар ким колдон келген нерсе менен, балким строй материалдар менен, курулуш материалдары менен жардам берсек, бул да талапка ылайыгыраак деп ойлойм. Аман болуңуздар. Бүгүнгө чейин